Assalamu алейкум, урматтуу кыргыз калкы. Менин атым Урмат Жөнүм Исаев. Бүгүнкү бизде кайдыгер эс алып жүрүшкөн депутаттарга жана кыргыз элине жана биздин президентке кайрылууну туура көрдүм. Урматтуу урматсызга татыксыз биздин жебичер депутаттар. Ар бириңиздер 200 миңден алдыңыздар, 300 миңден алып отпускный алып эс алууга кетип атканда бир аз кыргыз элин, кыргыз мамлекетин ойлоп койдуңуздарбы? Сиздер алып жеп ичип жаткан ошол акчаларга канчалаган жана Кыргызстанга жетпей турган аппараттарды, медициналык аппараттарды, дары-дармектерди алса кандай сонун болот эле? Аны эч кимиңиздер ойлогон жоксуздар. Тайракта эс алдыңыздар дагы кеттиңиздер. Анан дагы сиздерден сурайт, силер иштеп жирге атпайсыңар. Жок дегенде зыяныңарды тийиспегилечи. Биздин бюджетте акча жок болуп атканда ар бириңиздер жанагынча суммадан алып алып эс алып кетиш бул максат беле? Жок дегенде ошол акчаңыздарды, отпускный акчаларды кыргыз мамлекетине, кыргыз элинен ушундай оор кырдаалдагы медициналарына бөлүп койсоңуздар, элдер сиздерге кош колдоп батасын бербейт беле? Жок, сиздер андай кылбадыңыздар. Сиздер кыргыз эмессиздер, сиздер кыргыздын нак душманысыздар. Анан да урматтуу, бул иши да урматсызга татыксыз биздин президент. Сиз президент деген атка жок дегенде татып, ушул эбегейсиз коррупция менен күрөшүп атам дейсиз, каякта күрөшкөн? Ошол эбегейсиз коррупция менен күрөшкөнүңүздү жок дегенде ушул жолу тастыктап, жанагы медициналык тест жардамга алынган машиналардын канчалаган суммада желгенин ордуна коюп, күнөөлөрдү камап, керек болсо аларды ушундай кырдаалда жегендер үчүн чекесинен атсаңыз да азык болот. Кыргыз эли канчалаган сизге нааразы болуп, канчалаган кайрууларды кылып, жок дегенде бир аз реакция кылып койбойсузбу? Кыргыз эли ушул кырдаалдан, ушул оору суркоодон Аллах Таалам колдоп аман эсен чыгып алса, урматтуу бийликтегилер, бир көзүңөрдөн кан, бир көзүңөрдөн жашаларын эч качан унутпагыла. Анан дагы урматтуу, уюткулуу, улуу кыргыз калкы, бектерди ээрчип эч качан бөлүнбөйлүчү сабак алгыдай болдук. Бирөөбүз Бакиевичи, бирөөбүз Атамбайчы, бирөөбүз Акаевичи, бирөөбүз Сооронбайчы болуп бөлүнбөйлү. Бетеги кетет, бел калат, бектер кетет, эл калат дейт. Булардын эч кимиси жакшылык кылган эмес, кылбайт дагы. Мисалга алсак, Сооронбай сатып кетти, Сооронбай сатып кетти дейбиз. Алмаз Шаршенович бүтүндөй кыргыз элин сатып, биздин добуштарыбызды сатып туруп ушул досун алып келбеди. Бүткүл кыргыз элин сатып туруп досун алып келди. А досун сатты. Анан дагы кыргыз элин капкараңгы бир жайга жетелеп баратканын баарыбыз көрүп эле турбайбызбы? Анан дагы бийликтин 10-15 фейктери бар. Көтөрүп чыгып, мактап жатып карашат. Же анысыны күлкүң келет. Ичине турган жерде мактаса жакшы болбойбу? Келиңиздер, ушул видеону бөлүшүңүздөр. Көптөгөн кайруулар болгон, ал кайрууларды да уккан чыгар, жана фейктер аркылуу жеткен чыгар. Бул кайруулда жетсе, бир аз да ойлонуп карашар. Анан дагы алдыда шайлоо бар, эрте болобу, кеч болобу келет. Ошол кезде агитация кылып келгенде, булардын башына ылдый кайнак суу менен куюп, ташпаранга алсак астык кылат. Оорубаңыздар, ооругандар, сакаңыздар, аман болуңуздар.